Dostlar, men hazır Oşto'mun. Oşto mına жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 көп кабаттуу үй турган Домбута деген кичи район бар. Домбута деп эски аты ушундай. Ушул жерде 7 көп кабаттуу үйдүн ортосунда мынандай бир кеңдик бар экен. 2 гектардай жер дейт. Эми ушул жер, ушул 7 көп кабаттуу үйдүн мына жайнаган балдары үчүн калтырылган жер экен. Азыр ушул жер байкашымча Ош шаардык мэриясына көп көрүнүп атат окшойт. Ушул жерге дагы эптеп бир МИПтин үйүн тыга койсок деген ойлор бар окшойт. Ошого мынанча эл каршы болуп, ушул жерге чогулушуптур азыр. Ушул жерди жашартып берсе дегендин ордуна ушул жерге МИПке үй сала калалы дешип атат. Биз ага каршыбыз. Ошого ыдырыс келбесең болбойт, жаныңды койбойбуз дешип, бир 5-6 катын мага бир айдан бери чала берип телефонду тешип бирди. Ошон үчүн келгенге аргасыз болдум. Азыр келдим. Өздөрү мына жерде сүйлөп беребиз деп атышат, айтып беребиз дешип атат. Өздөрүнүн аргументтерибиз бар дейт, документтерибиз бар дейт. Ошонун бардыгын угалы, көрөлү. Анан эми баягы бизде бийликтер мынтет. Биз эл үчүн бийликпиз дейт. Элге кызмат кылабыз, элге шарт түзөбүз, элге коопсуздук, элдин коопсуздугуна, элдин ыңгайлуулугуна биз кызмат кылабыз дешет. Азыр эми ошондой кылып атышабы, кылбайтабы, өзүңүздөр көрүңүздөр, бийлик уксун эми ушуну. Достор, Нуркелди курулуш компаниясы Жалал Абад шаарында бир эле учурда 3 турак жай комплексинин курулушун бирдей куруп баратат. Бирөөсү мисалы Эверест элиталык турак жай комплекси. Мунун жеринин документи, курулушунун документи бардыгы бүткөн, бардыгы бар. Курулуш болуп атат. Андан сырткары Аленур 2 жана Аленур 3 турак жай комплексинде дагы маселе ушундай. Эми Аленур 1 турак жай комплекси бүтүп өз убагында адамдарга тек паспорты берилип, азыр адамдар жашап атышат. Бардыгыңыздарга үй кут болсун, насип кылсын. Бар болуңуздар. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандай жассызбы? Биздин азыр мына чогулган маселебиз, мына ушул жерде Союздан калган детский площадкабыз бар. Ошону бир ар 3-4 жылда мезгил менен бир строй компаниялар кызыгат бул жерге. Анан кийин мэрия тараптан дагы целенаправленно бул жер каралбай ушундай жаткырып койгон да. Мен 3-4 мэрге жолугуп, могу жерди бир нерсе кылып бергиле, крас зона кылып, оңдоп жашына кылып бергиле. Алар только ушу краскалап коюп кетип калат да. Анан кийин эч ким ала албайт, бул муниципальный жер деп ошентишкен да маңачы. Жетигенов деле, Мамбетов деле жолукканмын. Анан кийин ошолор ошентип мына акча бөлүндү, бюджетке кирди, эмди жыл оңдоп беребиз, мына оңдоп беребиз деген бойдон азыр эми мындай кабар келип атат, бул жерге гиг дом салатмыш. Бизде мына жерди курчап турган бир 20 чакты дом бар. Мына жакта частный сектор бар. Кеминде бир 50-100 адамдан ашык жаш бала ойнойт да. О, кечке чейин, шамга чейин ойнойт. Бул жерде жайнайт го. Бул жерде бир мектептин баласы жүрөт го. Приблизительно айтып атам да. Ошого биз сиздерден суранабыз, өкмөттөн да суранабыз. Ушул площадканы жакшынакай кылып ремонт кылып берсе, бул жерге гиктин үйүн салбайчы. Анан кийин негизи мыйзам бар да. Акаевтан калган соцобъекттер, общественный жайлар, булар мындай по назначению иштетиш керек да, өз орду менен. Социальный инфраструктура жөнүндө мыйзам деп коет, Ошондой, ошол боюнча. Ошону суранып кетет элем. Анан шунча бала каяка барып ойнойт булар? Берге дом түшүп калса, ар бир домдун астында ойной турган площадкабыз жок болсо, бул жерди бизге оңдоп түзөп берип койгондун ордуна эми дом салатмыш бул жерге. Шаарда жери калбай калганбы, ушул жерге алып келип салыш керек обязательно. Азыр эми бир жагынан бизде баягы жашартып коелу, көгөртүп коелу дегендин ордуна дом сала коелу болуп атпайбы? Бул жерге, например, жакшынакай кылып, скамейкаларды коюп, крав зона кылып, баскетбольный площадка жок экен бизде шаардачы. Аз экен аябай. Ол жерде биз кичинекейбизде баскетбольный площадка болот эле. Биз кичинебизде. Ондойдон дарактар өсөт эле. Былтыры Токторбаев бар жоон барып кыйдырып кетти, бар жоон. Оны домдун астында огороддорду бар жоон алдырып салды. Азыр эми проходной двор болуп, сийип чичип кетип атышат ал жерлерге. Түнүчү. Мына домдордун астын бар жоон такалап салышты. Азыр мына жерлерде, например, мынандай бес кой, мына карасаңар таштар жатат. Ушуларды алып, жакшынакай алып, оюнзок жерлерди кылып койсо болот да. Булардын алы жеткени ушу краскалап коет экен 3-4 жылда бир. Болду. Азыр газоблоктун бекем же бош экенин билиш үчүн биз бир эксперимент өткөрөбүз. Машинаны айдап туруп кайра жылдырып коесузбу? Мына газоблок, ушул Оштон чыккан газоблок. Чыкты, бышты, мына жерге коюлду.
Мынау азыр чоң ушундай оор жүктөр ташыган машина. Айдай бериңиз эми. Айдай бериңиз. Мына ол ось толугу менен ушул газоблоктун үстүндө турат. Бул керек болсо мынау дөңгөлөктү дагы көтөрүп турат. Эми өзүңүздөр элестетип көрүңүздөр. Мынау бардык нерсесин эске албаганда дагы мынау остун өзү, мынау дөңгөлөктү кармап тургандын. Жөн эле айтайын, мына дөңгөлөктүн өзү жок эле дегенде бир 80-90 кг чыкса керек, өлдү дегенде. Мынау ось өзү бир жок эле дегенде 1 тонналык нерсе. Мунун үстүндө жүктү караңыздар. Бул бош азыр. Бош болгондо дагы ушуну көтөрүп атат азыр. Эми ушуну биз айтып атабыз. Бул газоблок бош экен, бул эзилип кетет экен, жүктү көтөрбөйт экен, бир нерсе ийилсең кармай албайт экен деп атабыз. Андай эмес туугандар. Мына жарака кеттиби? Жок, сынган жок, эзилип калган жок, отуруп калган жок. Болгону мына ушул эң жүк көп түшкөн жер бир аз нагрузкада бычыйып деформация болгон. Болду, башка эч нерсе болгон эмес. Булар аябай даярданышыптыр. Азыр Садыр мырза президент өзү көрүп аткан болсо, анан шаардын мэри Жанар Акаев көрүп аткан болсо, ушуга маани берсе. Биздин талап жөнөкөй дейт. Балдарга коопсуз жана заманбап аянтча куруп бергиле дейт. Үйдү башка жерге курса болот дейт. Балалыкты эмес дейт. Бир дагы катасы жок. Сонун баягы биздин Facebook'та жазган мынау Токторбаевдин фейктерине караганда мынау балдар сабаттуу экен. Белгилеп коеюн. Балдар аянтчасы курулуш үчүн эмес, балдар үчүн дейт. Катасы жок, сонун. Мэриядагы недейт, шумкар бизнесмен Нурсултан колуңарды аянтчадан тарткыла дейт. Элдики болгон жерди элге калтыргыла дейт. Так, балдардын күлкүсүн бетонго алмаштырбагыла дейт. 5000 бала кайда ойнойт дейт. 5000 бала бар экен. Мына мен баягыда Жанар Акаев шаардын азыркы жаңы мэри. Эми ал мен оюмча Токторбаевтай злой эмес. Анан ал буга чейин айтып аткан, мен жашылдандырууга маани берем, мен жашылдандырам, шаарды жашылдандырам деп. Менин оюмча Жанар Акаев азыркы мэр ошол сөзүнө туруш керек. Мына жерди жашылдандырыш керек го дейм. Айтам. Бул бизде аябай бүтпөс неме болуп калды да, роман болуп кетти булчу. Анткени мына жер кондоминиум Венера дегенге бекитилип берилген, ушул балдар аянтчасычы. Кондоминиум. Анан олорго жең учунан сатып беришиптир. Сатылып кеткен бул. Бул үчүнчү. Токтоң. Кондоминиум болгондо, токтоңуздар азыр. Мына түшүндүрүп берейли. Кондоминиум деген бул мына жердеги жашаган жашоочулардын уюму. Мындай домком дегендей сөз. Ушул бул жерде мисалы бир үйдө 100 батир боло турган болсо, 100 мүчөсү бар деп эсептелет. Анан ошол 100 адам биригип бир кондоминиумду түзөт. То есть бир уюм болот. Анан азыр мен сурайын дегеним. Бул жерде бир үй, бул жерде бир үй, бул жерде бир үй. Ар бир үйдүн 22 домдун кондоминиуму. Домбут кондоминиумга ошол бекитилиптир. Жок, токтоң. Ошол кондоминиумга ошо 22 домдун бардыгы мүчө болгонбу, болгон эмеспи? Жок. Мына 56-дом, 58, 2007-жылы сатылган бул. Токтоң. Азыр мынау менен мынау элеби? Наркы. Мынау менен наркы. Эки сары үй. Ошол экөө бир кондоминиум болгон. Алар сатып берген. Макул. Ошол сат. Макул. Мынау үйдүн пызусу каякта экен? Барбы? Биз түшүнбөйбүз да. Азыр эми күч келгенде сүйлөп атабыз. Токтоң. Азыр мына жерде мен түшүндүрүп берейин. Пызу деген түшүнүк бар. Придомовой земельный участок деп коет. Мисалы мына жерде бир 100 батирлүү үй боло турган болсо, ошонун придомовой земельный участогы чектелет. Үйдөн сырткары үйдүн короосу болот. Короодо Союздун малында курулган булар. Союздун малындагы стандарт боюнча кир жая турган жери, машина кое турган жери, иттерди ойното турган жери аянты. Анан жашыл аянты деп бөлүнгөн. Бирок балдарга деп аянт караган эмес өзү. Бирок жашыл аянт анан балдарга караганда ошо Союздун малында Союздун бабушкалары почему негедир ошол баягы ит ойнотконго, итти выгул собак деген өзүнчө аянты болот эле. Ошол аянт үчүн жанагы пызу деген нерсеси болот эле. Ошол мына үйдүн дагы наркынын дагы ар биринин пызусу бар. Ошол пызу каякта? Ой, эже, ол угула берет. Пызу каякта пызу? Мына үйдүн пызусу каякта? Наркыныкы. Бул жерде ар биринин домком бар. Ошо ар бир домкомдун ар биринин пызусу болот. Придомовой земельный участок ошол бар. Эми биз түшүнбөпүз деле. Аны мына
квартальный комитеттен сүйлөсөк болот. Азыр сен козгоп атасың бул теманычы. А биздин билгенибиз бул 24 домго тиешелүү ушул жалгыз аянтча. Анан бул союз кезинде эле сырттары бүт тосулган болчу. Анан союз бузулганда эле четиндеги немелерди бүт урдап-сурдап алып кетип калышкан. Темир пул болуп аткан маалда. Анан ошончо бул калган. Анан 2011-жылы бул жерге үй салабыз деп бир коррупционерлер келип баштады. Муну оюнчуктарды бүт кыркып баштаганда эле биз эмнеге бузасың, бер биздин аянтча деп анан ошондо көтөрүлүп чыктык. Анан бул биздин балдардын аянтчасы десек, олар эч болбой эле бир 40тай жумушчусу келип такталарды түшүрө баштаганда эле биз аялдар чыгып кыйкырганда эле анан качып кетишти. Качып кеткенден кийин анан биз сотко кайрыла баштадык. Кайрылганда бир адвокат жалдайсыңар анан деди, карасак Оскина деген мынол 56-домдо жашаган домком мынол эки домду бириктирип кондоминиум Венемара деп түзүптүр дагы. Ошол экөө жең үчүнөн чоңдор менен келишип сатыптыр мынол аянтчаны. Сатса ушул аянтчага үй салабыз, эки дом түшөт деп ошолор келгенде биз баян куу бердик. Куу бергенден кызыл китеби бар экен даже. Анан олдан жең үчүнөн жалган болуп чыкты кантип. Анан биз адвокат даярдап алып госрегистрге бардык. Барсак эме бул немеге жазып алыптыр, аркасына коюп алыптыр. Бул сиз бекерлүү бар болуп атасыңар, мынакей немеге түшкөн. Неле генпланга. Дедиле анан адвокат документин сураганда документин ачып карасак, документин берди, көрдүк. Бул на общее пользование деген намы бар балдар аянтчасы экен. Документи бар экен. Анан ошону секин баягы адвокат алды дагы, ошонун негизинде соттошуп жеңип чыктык. Жеңген кагазды мына эме квартальный комитет талантка бердик. Болуптур, мен эме госрегистрге барып муну өзүңөргө бекитип алгыла деди. Немечи адвокатыбыз. Анан бердик, ушу бүтүрүп аткан экен деп жүрсөк 2000 канчанчы жылы сен келдиң? 17-жылы бул, по-моему, келди дагы. Муну жашылдандырайын деп бул проект чизген экен. Ошону кылайын деселе эч кандай сен тиешең жок бул деген баланча кондоминиумга карайт деп дагы эле баягы боюнча экен. Венера. Токтоңуз, сизби? Салам алейкум. В общем, соттоштуңуздар, уттуңуздар, документ сизге өттү. Мен квартальный комитет мен иш акыбар өткүзө албайм. Бул жер багы эже айтмакчы 98-жылы мэриянын токтому менен Венера Прогресс кондоминиум 2 үйгө 98 батырга бул кондоминиумга ошо жер аянтчаны бөлүп беришкен. Жылдар өтүп ошол Оскина деген мына Курамшина Венера дегенге купля-продажа кылат. Синдис экен ал. Анан дагы 2 жылдан кийин дагы бир купля-продажа болот. Акыркы купля-продажа 2013-жылы январда болгон. Анан баягы 2013-жылы ген дирекция кимгерде жер тилке көк кабат үйдү ким курат деп анан строй компания келип казып атканда бейже айтып берди. Ошондо анан кийин биз Ош шаарынын мэриясына, прокуратурага кайрылганбызда ошо мезгилде Мелис Мырзахматов бүт бар жок полицияга иш козгогула деп туруп, анан эже айтканда келип ошол жерде силер жашоочулар өзүңөр макулдук берген кезиңер го деп анан кийин фин полиция чакырып ар бир жаранды бир мэри киргенде колдору жарандардыкы жалган болуп чыккан, 98 жалган болуп чыккан. Анан иш козгоп Венера Прогресстин ошо Оскинаны камакка алынсын деп туруп сот чечим чыгарган. Анан бул сот Ош шаардык сот, Ош аралык сот, областной сот болуп, утулуп анан жогорку соттон барыш керек болуп калып, ошо мезгилде биз мэрияга кайрылып, барып ошого бизге жол кара таап бериңиздер дегенде тилек каршы бизде акчабыз жок деп, ошол маалда ошол жерде жашоочулардан ошол жердеги 1000ден ашык квартирадан акча чогултуп, биз эки жолу 4-5 адамга авиабилет алып ошол жерде барып жогорку сотко барып, элдин пайдасына чечилип келген. Ушу пайда эжебизде жогорку соттон уткансыздар. Биринчи соттун жок. Жалпы соттордо биринчи соттун решениясын буга бергенбиз, ол жөнүндө отчет кылбады азыр. Токтосоңуз азыр. Ошондон 9 жылдан кийин болот. Макул, аягына чыгайлык. В общем, жогорку соттон уттуңуздар. Жогорку соттон утканда болду, баялдар аянтчасы ишти атты дегенде мен квартальный комитетке функцияма кирбейт. Болду деп багы жогорку жакта отурган архитектураларга ишенесиң да. Анан жылдар вакыт өткөндөн кийин биз дагы бир проект жасайлы десек, силердики бул жериңер немеге банкка кредит экен, 5,5 миллион акча алып тур бул жерге деди. Анан кайрадан дагы кайрылып,
дагы эле анан кийин ошол мезгилдер өтүп кайра кайтарылган. Верховный сотко 2 жолу барылганбыз. То есть 2 жолу тең кыласыздар. Анан кийин ошол сотторго Ош шаардык мэриясы, шаардык кеңеш, Ош шаардык УМС, архитектура бүт службалардын юристтери катышып, силер элдерди алып чыгып бергиле дегенден биз ушу элдердин жаны күйгөндөй болуп атат да. Элдер барып ошол мезгилде ушундай жаны күйүп айтканда анан соттор айтып менети бар экен деп туруп элге кайтарып бериш керек экен деп кайтарып элдики болсун деген. Анан УМСтин жетекчиси ошол мезгилде мына силер жеке менчикке бергенден кийин 4 жолу купля продажа болуп туруп биз УМСтин балансына алып койдук деген да. Анан биз бир мезгилде куруп беребиз деген. Ошол азыр жана Шуңкар деген жигит ошол мезгилде УКСта замначальник болуп турган. Ошол куруп бергиле десе акчабыз каражатыбыз аз, 1-2 жылдан кийин көп каражатка биз ошо 5-6 миллион заманбап куруп беребиз деп убадасын берген болчу. Эми өткөндө жыйынга барганда бул жерге үнтөт кабат үй түшөт дегенде биз бардыгыбыз кабыргабыз кайып жүрөт. Кайра эле ошол Шумкар айтып атат, үй түшөт. Ооба, ошол өзү айтып атат. Болгон маалымат ошол болду. Болду, түшүндүм. Так, азыр эми ошол соттун решениясы. Кондоминиум ошол нерсени. Мага бересиздерби муну? Мен азыр бир Муну оригиналын эмес, муну эмесин. Ооба, бир сыра кылтырып берем, а? Мына ол негизги бул ошол 11-жылдан баштап буга күрөшө баштадык балдар аянтчасы үчүн. Биздин балдар аянтчасына үй салабыз деген колдорун тарсын деп айтып аткан, ошондо да ушундай кылып чыгарганбыз. ЛТРга, Акимпресске, башкага кылдык. Мындай кылалы. Муну ака айтты. Азыр көп жери катараак болуп калды. Ката болгон менен аягында бул жер азыр УМСтин балансында деп чечилди. Туурабы? Ошондойбу азыр? Ошого чейин апарып койду да унчукпай жүрөм. Ошол УМСтин балансы азыр силер эпте 9 жылда ошондой иш болду. Акыры азыр айланып тегеренип келип бул азыр эжеке, бул азыр УМСтин балансындабы? Эми азыр токтой тур. Мен өзүм негизги нерсеми айтайын. УМС деген мэрия да эми, мэриянын балансында. Мени карагыла. Азыр эң жогорку нерсеси биз барганда, адвокат менен барганда, госрегистрге барганда. Бул жердин документи на общее пользование деген документи бар экен. Ону мына жол турат го, асфальт жол, чоң жол. Ошондой статустагы жер экен. Балдар аянтчасы бол 24 томго бөлүнгөн үчүн. Мына оны мазмуну мына паркты, жолду эч ким менчик албайт го. Ошондой статустагы балдар аянтчасы экен. Ошонун негизинде адвокат аркылуу любой жаман колдорун тыккан жеринен жеңип чыкканбыз. Анан эле ошондой чоң нерсени кылсак, азап тозок менен 2 жыл жүгүрдүк. Мына ол дагы бар. Мына азыр сени чакырам деп ушундай жүрөмсүң, келбейт да бул деп ойлонуп калдым. Сени кеңеште дедим да. Мына азыр Кудай жалгап мына күбө, бул да өз сүйлөт азыр. Мына ошондой күйүп пышып бүтүргөн ишти бияка берсек, адеп эле ушундай нерсе чыгып атат. Міне биздин соттон балдар аянтчасы үчүн жүгүргөн документтерибизди аркыл эле наам менен эле кайра эле бирөө үй салыш керек болуп атат го. Азыр дагы берге үй салабыз, муну мындай кылабыз деп дагы көтөрүлүш чыкты. Ушул. Анан эми Шумкар азыркы вице-мэр Шумкар деген. Сен айткан. Муну айтсынчы эжеке. Ооба. Ошол То есть азыр мынау киши айткандай, бул жер соттолду, анан дагы соттолду, ошентип отуруп акыры келип мэрияга өттү. То есть кайра эле, мэриянын балансы. Мэрияга өттү деген мэриянын балансында деген сөз. эч ким талашпайт деген да. Ооба, эч ким талашпайт. Биз силерге коюп беребиз деди. Анан Ошол азыркы фамилиясын унутатам, Шумкар. Пайзиев. Вице-мэр. Пайзиев. Ошол бала мына эски мэрде иштейттер. Эмнеде иштейттер табандака? УКСта деген шаардык курулушта. Ошол бала акырын көтөрүлүп азыр вице-мэр болуптур. Ошол бала бар жокту билет дагы ушуга кызыгып эми үй салдырып атат да. Биз ал балага 2010дон бери барабыз. Ушул жерге кичине бир балдарга аянтчасын мындай кичине болсо да оңдоп түздөп берип деп канча кайрылдык. Карышкырга кой кайтарып аткан экенсиздер да? Ошондой болду. Мына айттым, кече чогулушта дагы айттык. Жанар Акаевга чогулуш кылганда бардык, мына Навай мектепке барганда дагы айттым. Шумкар, биз сага канча жылдан бери кайрылып атабыз, ушу балдардын аянтчасын карап берип койбойсуңбу? Бөлүнөт деп жылда айтасың. 2010дон бери ушундай болуп атат да. Мен 2010дон эмес, 2016-17ден бери кайрылып келем да. Барам, кагаз көтөрүп алып барам. Жооп макул Жеңишбек эме ким элек? Былтыркы эме Токторбаевга да кайрылганмын. Ал да киши куруп беребиз деп жооп келген.
дагы деле ошол азыр эми жооп келип эле үй курулат деп мына тополоң болуп атабыз. Түшүндүм. Ал эл менен требдет эткен да. Сен жүгүрүп жүрбөдүң беле, акча топтободуң беле. Себеби туда обратно сотко акча топтодук да элден. Каждый домдон 100 сомдон топтодук. Бир берет, бирөө бербейт. Түнү жумуштан 24 домдон чогулттук ошондо. ошол эме шумкар бизге ушундай жол калышкыр болуп атат да эми. Түшүндүм. Бизге эч кандай эме бербей атат да. Жолугушум жакшы. Такыр ушул эмеге бир кичинекей болуп да көңүл бөлүп атат да. Түшүндүм. Барсак колуңуздан эмне келет деди. Ким Шумкарбы? Ой. Сага кайрылып чарчадык эми кандай кыласың? Эмне Онда өзүм ошо сенин жанына коюп жардырып берем дедим да. Ушундай айттым да. Колуңуздан келгениң кылың деди. Ыйлагым келип кетти. Мына караң эми көрүп атасыз да, аянтыбыз да. Мына эмеге 24 домдун балдары жык берди. Ак Тилекке курулуп атат, Юго-Востокко курулуп атат, ХБК районуна курулуп атат, заманбап болот. Келип мына центр, эң центр жерде мына келечектин жанындабыз. Түшүндүм. Ошол бир чоң нерсени айтып коеюн. Ушул биздин эмебиз, ушул сунушубуз, кайрылуубуз бизге заманбап балдар аянтчасын куруп берсе болду бизге. Бир нерсени айтып коеюн. Здравствуйте, меня зовут Глебова Галина, я домком 136 дома. У нашего дома есть красная книга, но она никакого влияния не имеет, как говорят нам, хотя это по закону оформлено. И плюс я хочу обратить внимание, что, как уже было сказано, в нашем микрорайоне нет ни одной детской площадки. Ни одной. Начиная от, наверное, Зайнабединова до Нового моста, до Старого моста, нет ни одной детской площадки. Нет прогулочной зоны вдоль Акбуры, нет никакого места для отдыха детей и жителей нашего города. Если на этом месте будут строить дом, то нарушается вся инфраструктура. Не зря в советское время это было выделено, чтобы сохранять проветриваемость среди домов, чтобы не было затемнения среди домов. И эту площадку мы уже много раз отстаиваем. Много желающих приходят на эту площадку. Но уже который раз мы выходим, отстаиваем. И также просим вас не разрешить строительство, потому что смотрите, сколько детей, куда они пойдут. И плюс еще, если построить еще дом, это как минимум 300 семей. Где поместится столько людей? Где нашим детям играть? Элементарно никакой безопасности не сохраняется. Нету ни одной зоны для отдыха, как для детей, так и для жителей нашего микрорайона. Поэтому просим отстоять нашу площадку и способствовать, чтобы здесь общими силами мы могли построить хорошую зону отдыха для детей и для жителей. Спасибо большое. Здравствуйте. Я бы хотел озвучить пару очевидных фактов. Первое – это то, что застройка данного микрорайона проводилась в 70-х годах прошлого века, то есть Советский Союз. И при планировании домов, то есть, люди советские, они никак не могли подумать, что наши граждане в настоящее время будут иметь такое количество машин. То есть у нас во дворах места для парковки уже нет. Все паркуются на улице Узгенской. Вечером там 2 машины разъехаться уже не могут. Если сейчас построят дом, это минимум 70-80 машин еще добавится. То есть, где это все, это физически невозможно. Второе. Советский Союз тоже предусмотрел, то, что вот эта площадка, мы все знаем, что город Ош находится в сейсмоопасной зоне. И в случае, не дай бог, землетрясения, эта площадка, она будет отрабатывать себя как место сбора. Если здесь будет стоять высокий дом, куда все люди придут? Он насыпется просто на нас сверху. Это просто очевидно. Такие моменты нельзя оставлять без внимания. Ура. Рахмат. Biz emiş uşunça domda жашап атат, ушунча эл жашап атат, балдар ушунча 5000 бала бар. Ушулар кайка барат. Мен неберелерим бар, мен карган эме отурам. Балда дагы адам көбөйөбүз бу жерде. Анан ушу бирден площадкага жылда келе берсе, уятта ушун эми Садыр Жапаров деле, Жанар Акаев деле түшүнсө болот эми. Ушу болбогон жерди келип талаша бербей. Балдарыбыз кайка ойнойт. Ушуну чечип берсе экен дейм. Баардыгынан дагы элдин сөзүн укса керек. Же ипотекага жашагандардын эле немесин угуп, бизге окшогондор эмне болуп калыш керек. Балдарыбызга кыйын болот. Заманбап кылып, жакшы кылып куруп берсе ушул жерге. Биздин эле үмүтүбүз ошолордон суранычыбыз ошол. Түшүндүм. Рахмат. Так, эжеке, кандайсыз? Саламатсыздарбы, менин атым Турганова Айнура, 54-домдун жители болом, Масалиевтенчи.
Biz 10 жыл мурун ушул жерди соттошуп, жогорку сотко чейин барып утуп алганбыз. Ошондон бери канча үмүттөндүк да ушул 27 үйдүн балдары ойной турган площадка болсо, ушулар тупуракка буланбай, бир жакшынакай ойнойт деп күтсөк, эчтеке жок. Аныс аз келгенсип эми дагы бийлик алмашканда мурунку мэр талай Сарыбаш. Жок, ким эле 2010 жылы талай мэриядагы иштеген вице-мэр ошону үй курам Сабиров. Ошондо курам дегенде соттошуп алып калсак, эми дагы бийлик дагы башталды. Эми бул мэрия биз үчүн биздин келечегибизди, биздин балдарыбызга шарт кура турган орган, туурабы? Анан алакандай жерди талашып эле үй кургусу келсе шаардын чекесине кура берсин, шаарды чоңойто берсин. Эмне үчүн ушунча баланын ырыскысын келип бир мэрия талашат да? Ушул ким деген Шумкар деп атышат, мен көрбөдүм ал баланы. Вице-мэр. Постоянно ушул жерге кызыгышат. Эми бул жерде кура турган жер тар, балдар баса турган жер жок. Биздин ушул үйлөрдүн даже скамейкалары жок. Былтыр снос кылганда скамейкаларыбызды жулуп кеткен. Балдар подъездде отуруп ойноп атышат. Ошону ойлоп, ошону балдарга шарт түзгөн ордуна самый главный мэр үчүн, мэрия үчүн бийлик, акча, башка эчтеке кереги жок, ошол керек деп ойлоп калдым да мен. Ушунча балдардын келечегин, ушунчалардын ырыскысын мэрия эмне талашат? Таң калабыз да ушуга. Азыр эми мына Ширин айтты, көп кабаттуу үй курат экен да подвалды буларга беретмиш. Ушулар подвалда ойнойбу, ыдырыс? Подвалда аба барбы? Анысы деле бечаралар араң жүрөт. Подвалга куратмыш. Курбасын, биз каршыбыз. Бул жерге эчтеке курбасын. Андан көрө мэрия бала десе, келечек десе бизге площадка куруп берсин. Биз ошону өтө үмүттөнөбүз. Азыркы Аскар ким эле? Мэр. Жанар Акаев өтө билимдүү, баланы, адамдын кадырын билген мэр келди деп үмүттөнөбүз, ошону туура чечип берсин. Рахмат, түшүндүм. Азыр 120-122 домду баллары турпак тош ойнойду. Азыркы заманда домду баллары турпак тош ойнойдуган заманбы. Давлатыбыз өнүкүп аптыбы? Высоковольтный үйлөрдү салыпты. Битте аянчанык баллардан кызганадымы? Ana yağmur bekerge yağmadı. Maşı bollarda göz yaşıga Allah'ın rahmeti yağıptı. Allah'ın rahmeti bu. Mahalleden bana kelganimga 22 yıl oldu köçüp kelganimga. Meni bolalarım maşeda katta bo'lgan. O mahalleden istab to'g'ri shu yerga kelardim. Mayerda turnirlar bor edi. Bolalarda niqalari bor edi, ayanchalari. Buzilib ketdi, pesoklar bor edi. Kichkina bolam pesok o'ynardi shu yerda, 4 yashar bolam. Hozir 22 ga kirdi, 4 yashar bolam. O'ziga qolsin, elda mulki elga qolsin, bolalarning mulki bolalarga qolsin. Bari mahallani katta qilgan bu, bitta domda emas. Mana Uzgenskiy ko'chani 3 ta mahallani katta qilgan bu ayancha. Shuni so'raymiz biz. Hazır meriyanın jolu mындай болот менин оюмча. Мына жакта бир эски мазар бар эле. Ошол мазарды биз жашылдандырып атабыз го. Буларга ошол болот да, буларга ошол жетет да деши мүмкүн. Бирок баары бир мына жерде ушунча бала турат, ак көз, кара көз турат. Анан жашыл аянт эч качан көптүк кылбайт. Ал канча болсо аз болот. Ош өзү ысык жер. Анан дагы бир нерсеге көңүл бөлгүм келет да. Жанар Акаев Ошко мэр болуп келип, вице-мэрликке ошол Шумкар деген жигитти алганда көпчүлүк күдү сөз кылды. Ушуну бекер кылды. Ушул баланы бекер алды вице-мэр кылып деп сөз кылды. Бирок ошого карабай, бул бала мага иштеп берет деп аны коргоп жүрдү. Азыр эми булар айтып атат. Ошол Шумкар, Жанар Акаев өзү айтып атат. Менин программам бул жашылдандыруу деп атат. Бул менин программам бул көрктөндүрүү деп атат. Эгерде ал көрктөндүрүү десе, анан колтугунда отурган вице-мэри жок бул жерге үй салабыз деп атса, анан мынанча эл ошого каршы болуп аткан болсо, бийлик Жанар Акаевди бул жака мэр кылып жөнөтүп атканда, бул жакшыраак иштеп берсин, бийликке кадыр алып берсин, бийликке барк алып берсин деп жөнөткөн. Анан жөнөтүп атса, колтугундагы киши жок деп бул жерге анан баягы элге каршы иш кылып атса, бул өзү элдин жери болсо, эгерде чындап келе турган болсок, мына жерлердин ар бир көп кабаттуу үйдүн ар биринин жана придомовой земельный участок деп коет. Ошол пызуусун чыгара турган болсо, мына жерде эч канча жер калбайт.
дом сала турган жер калбайт өзү негизи. Мына жер өзү чын-чынына келгенде ошол ПЗУ менен чектеп ала турган болсок, бул ушул элдин эле жери болот. Анан элдин жерин ушуну коргоп бергиле. Бизде турса улам бирөөсү акчага азгырылып сатып берет экен. Силерде турсун деп мэрияга өткөрүп берип койсо, мэрия өзү үй салам деп атса, эми булар азыр барарга жери жок. Жанагы эгерде энеңди казы зордуктап койсо, каяка барасың дегендей болуп атат да эми. Туурабы? Болду. Мен эми түшүндүм эми мына өзү дагы бир нерсеге көңүл бөлөйүн. Мындай. Өзү башка мамлекеттерде бала төрөлбөй атат. Төрөт аз, төл жок. Эч ким төрөбөй туубайт мындай алганда. Туут токтогон. А бизде Кудайга шүгүр, мынанча бала төрөлүп атат. Ушунча жер жайнаган бала ойноп атат. Демек ошого Кудайга шүгүр, ошо мына келиндерибиз төрөп атат. Ошолордун балдарына бир шарт түзүп коелучу деген ой актуалдуураак, ошол маанилүүрөөк болот эле деп ойлойм. Туурабы? Мына бир аз сөз бар экен. Дагыбы? Жанагы эле сөздү айтты. Ошону айт азыр. Ушунча 22 домго каттап мэрия сактап берем деген документтерибизди ошол сиз айткандай негизги жолу мындай болот атат. карышкырга эме кой кайтаргызып койгондой болот. Кимге карышкырдан беркинисин айтчы. Мына биз мына документти эмне үчүн жүргөнбүз? Жанагы эле сөз. Балдар аянтчасын коргош үчүн соттошуп, оттошуп бүтүп, почти 17 жылга жакындаганда кайрадан үй салам деп дагы баштадыбы бул мэр. Ошондо келгенде эмне болот атат десе, бу жерде детский площадка деген неме жок. Бу жерге только мэрияга өткөн, ошол боюнча биз үй салабыз дептир. А ортодо чистый документальный эмеси бар, балдар аянтчасы деген документтүү госрегистрде турган, ошону биздин детский площадка мэрияга өткөндө детский площадка жок болуп калып атпайбы документте. Булар багытын өзгөртүп коюшат. Ошентип биздин жаныбызды кашайт. Мэриянын чиновниктердин бир артыкчылыгы бар. Мисалы сиз аялсыз, туурабы? Мэрия сизди эркек кылып жазып кое алат. Ошондой кылыптыр да. Вот ошол проблема. Именно мына биз детский площадка үчүн күрөшкөн сотто 2 жыл даже Верховный сотко чейин барган нерсени бу жерге келди дагы мэрияга өткөндө детский площадка жөнүндө сөз жок, бу жерге элге үй курабыз да. Силердин ондой документ жок мэрияда деп атпайбы? Түшүндүм. Эми Жанар Акаевден шаардын жаңы мэринен суранарыбыз ушул бирөө эле. Уадасын гана аткарсын, өзүнүн программасын гана аткарсын. Эл ошону сурап атат. Жанар Акаев келгенде жашылдандырам деп келди, көрктөндүрөм деп келди. Ошол сөзүндө турсун, мына жерди көрктөндүрүп берсин деп атат. Башка эч нерсени сурабай атат. Анан бул жер биздин жер эле, биздин жерибизди ошо өзүбүздө калтырсын. Биздин жерибизге МИП деп алып келип, мына жерге дагы очойтуп, дагы бир чоочойтуп, баягы дагы бир 10-15 кабаттуу үйдү салып, салып койбосун деп атышат. Мына жакта дагы ошондой болгон. Ошол мына жакта дагы үй салынган өзү. Көп чыр менен бүттү ушул үй. Башталганына бир адашпасам 10 жылдан ашып кетти. Анан эми ошонун айынан бир катар бузулду, анан кайра курулду, кайра уланды, азырга чейин бүтө элек. Буларга акча берген адамдар дагы нерв болуп жүрүшөт. Курулушту мойнуна алгандар дагы нерв болуп жүрүшөт. Мен азыр сиздерге 100% гарантия менен айта алам. Мына ушул курулушту курган адамдар байып кеткен жок. Себеби курулуш узарган сайын ал пайда бербейт, тескерисинче аркага тарта баштайт. Банкрот кыла баштайт. Эмгек текке кетет. Бизнес болбойт антип. Ошон үчүн ар кандай бизнес элдин ыраазычылыгы менен болуш керек деп ойлойм. Ооба. Бүтүрө албай өлүп кеттиби ээси? Вот ошол. Болду, мага уруксатпы? Бизге жанагы мурдагы ушул эле өзү. Жок, азыр мурдагы кеткен мэрдин дароо унутабыз да, айтчы. Токторбаев, Жеңишбек Токторбаев да ушул маселе боюнча келди. Бузабыз деп келгенде, бузабыз деген нерселерге келгенде эл менен жолугуп, муну эл разы болсо гана саласыңар. Болбосо жок деген. Азыр разың менен иши жок, муну шумкар чечилген, всё бүттү, болду деп коюп атпайбы? Чоң Жанар Акаевдин көзүнчө ошол жерде элдер буйдалып атса дагы, эл жаны чыгып атса, жок чечилген деп коюп атат. Сүйлөткүзбөй койду. Сүйлөткүзбөй койду. Болду, түшүндүм.
Мэр өзү кабардарбы? Хабардар турмак, ошонун көзүнчө айтып, эмнеге ол биз соттошконбуз мындай жер го десе, Жанар Акаевдин көзүнчө бул чечилген мына мэрияда бүткөн жок силер. Бекер ора болбогула деп атпайбы? Ана мына ора деп ушинтип жүгүрүп атабыз. Демек ал ошол мэрдин колтугунда туруп алып ага саботаж кылып атыптыр да, туруп алып. Мына жер ана мэрге өткөн ол жер деп атпайбы? Мэриянын баласында өткөн ал жерге үй курулат деп атпайбы? Ал детский площадка ана мына о жерде детский площадка деген сөз жок, только үйлөр жителский. Өзү негизи мындай да, кече мынау Акбуранын боюнда Келдибековдун бир рестораны бар экен эле. Ошол Келдибековдун ресторанын бузуп аткан учурда мындай маселе чыкты. Ал жердин кызыл китеби бар экен. Келдибеков аны сатып алган экен. Анан ошону барып азыркы мэр ошол бузду. Эми аны бузганын абсолюттук түрдө мыйзамдуу деп атаганга болбойт. Бирок ал адилеттүүлүк болду. Эми мына жерге келгенде бул жерде адилеттүүлүк эмес. Себеби булар айтып атат да, булар соттон утуптур. Ага барыптыр, буга барыптыр, чуркаптыр, 1-сорт, 2-сорт, 3-сот деп жогорку сотко чейин барып утуп келип, документин алып келип, мына айланайын сен коргоп берчи деп мэриянын колуна карматып койсо, эми өзүбүз эми үй салабыз. Бул жер биздики, силердики эмес да, бул биздин баланста турат да дейт. Бул мыйзамдуу болушу мүмкүн, формалдуу түрдө. Бирок ал адилеттүү болбойт. Адилеттүү болбойт. Бирок биз өзүбүз акча топто өзүбүз соттолганбыз да. Бир гана эч кандай акча берилген эмес, акча бизге кайрылган да эмес. Эжекелер болду окшойт эми. Күч кубатта берген. Болду, рахмат. Эми Жанарга деле ошол эме мэрге жеткилей болду окшойт. Укса укту, укпаса укса ага авторитет, кадыр, барк, даңк, дүнк. Укпаса каргыш, наалат, ошол. Сын. Макул.